Интернет желесинде кандай жаңылыктар болуп жатат? Бул туурасында Миргүл Эшбаева айтып берем. Саламатсыздарбы? Ирина Карамушкина өкмөттөн иш кагаздарды орус тилде берүүнү талап кылды. Бул тууралуу бүгүнкү комитетте мамлекеттик тил боюнча каралган маселе учурунда билинди. Депутат Каныбек Иманалиевдин диссертациялар кыргыз тилинде корголушу керектигин айтты эле, Карамушкина буга каршы чыкты. Биз светтик өлкө деп жарыяланганбыз. Эгерде Кыргызстанда эки тил, орус жана кыргыз тилде мамлекеттик болсо, анда эмне болот? Көпчүлүк үчүн жумушка орношууда кыргыз тили билбегендик чектөө болуп калды. Мага жумуш табууга жардам сурап бир нече адам кайрылышты. Бирок мамлекеттик тилди билбегендиктен баш тартышты. Бүгүнкү күндө мисалы өкмөттөн мамлекеттик тилде гана билдирүү келди. Орус тилдүү жарандарга мамлекеттик тилде жооп берилет. Өкмөт мындайын токтотуусун талап кылам, деди эл өкүлү, деп Ком Чекет пресс сайты жазып чыкты. Кытайга 7 тонна гүм жардам белеки берилип, дары-дармектердин кымбаттаганы эмнеге жашыруун? Кытай 2 миллиард адамды чапчып бараткан мамлекет. Алардан Орусияны мындай коелу. Дүйнөнү титиретип турган АКШ жалтактап үркүп турат. Азыркы тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин энесине турмушка чыгып, вице-премьер-министрди алган Алтынай Өмүрбекова кыргыз элине турмуш ачылып чачылып кеткенсип, жалпы элден жашырып, Кытайга гүм жардам бергенин бети ачылып турат. Бир учурда Кыргыздын белгилүү олигархы Аскар Салымбеков Кытайга 50 000 бет кап берип койгондор соц тармактын ичи ойку толку болуп кеткен. Мейли Салымбеков өз чөнтөгүнөн 50 000 бет кап берсин. Ал эми бийликтин вице-премьери Алтынай Өмүрбекова өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илип, өз чөнтөгүнөн эмес мамлекеттик бюджеттен элдин жакырланып турганына карабастан, гүм жардамдарды ол чойто жөнөтүшү, айлыкты көбөйтсө дегенде эки көзү 4 элдин кабыргасы кашайып турат. Өлө албай жатып өлөң айтат дегенде өз элин бага албай жаткан Өмүрбекова 7 тоннага жакын дары-дармектен турган гүм жардамды Кытайга берип, Бейжиңдин көңүлүн алгысы келгенби? Же башына күн түшсө кайынагасы Руслан Казакбаев экөө Кытайга кире качалы дегениби? Бул жук Кытай мамлекетинин тапшырмасы менен аткарылганын эске алсак. Эмне Кытай эмитен эле бизди башкара баштаганбы? Дагы кое турбайбы? Мүмкүн 2028-2029 жылга чейин Атамбаев алган карыздарды төлөп кутуларбыз. Садыр Жапаров октябрда өкмөт башына келгенде Кытайга болгон карыздарыбыздан кутулууга жол бар деп айтпады беле. Мына биздин атка минерлердин бүгүнкү жүзү деп Назар Ньюс Чекит KG сайты жазып чыкты. Гүлжигит Токтошев азыр алкаш менен молдого айырма жок. Мындай пикирин жеке ишкер Гүлжигит Токтошев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Илгери ар бир айылда бирден молдо болот эле, ошол молдону айылдын баары сыйлашчу. Ичип алгандар молдону көрсө бекинип калышчу. Себеби ал кездеги молдолор эл көзүнө эмес, чыныгы акыретти ойлогон молдо болушкан. Союз таркап эгемендик алдык, өзүбүздүн салтыбыз, өзүбүздүн наркыбыз менен жашайбыз деп кубанышкан аталарыбыз эсимде. Анан эле Аравиядан, Пакистандан бүтүп келиптир деп молдолор пайда боло башташты. Өлгөнгө өкүрбөш керек, эртең менен өлсө түшкө чейин көмүш керек. Сүннөт экен деп ээктерине сакал коюп, муруттарын кырып чыгышты. Биздин чоң аталар атаң тирүү кезде сакал койбо, салтка туруу келбейт дешчү эле. Тушоо кескен болбойт, ысырык салба, жети токоч болбойт. Манас жомок болгон, аны пайгамбарга шерик кылба. Кү уккан арамдагы ушуга окшогон сөздөр айтор башталды. Менин айтайын дегеним, динибизди салтыбызга шайкеч кармансак, чымчык сойсо да касапчы сойсун дегендей дин окуп билим алган, салт менен динди айкалыштыра алган молдолорубуз башкарса, билип билбей бөрк ал десе баш алгандай аша чапкандарга тыюу салынса деген ойду айттым. Владимир Путин чулгандуу хан сарайы боюнча үн катты. Орусиянын президенти Владимир Путин коррупцияга каршы күрөш фонду жарыялаган иликтөөдө айтылган Гелендждеги хан сарайга ага таандык эмес экенин билдирди. Бул тууралуу Путин 25 январда студенттер менен онлайн жолугушуунун жүрүшүндө жарыялады. Анда орус президенти Кара деңиздин жээгиндеги объект ага жана анын жакындарына эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Путин убакыттын тардыгына тасманы толук көрбөгөнүн, жардамчылары даярдап берген видео топтомдорго көз чаптырганын айткан. Бул суроого дароо эле жооп берейин. Меники деп көрсөтүлгөн мүлктөр мага дагы, туугандарыма дагы тиешеси жана болгондой эмес. Эч качан кагаз жүзүндө ыйгарылган нерселердин дагы далили жок. Ошол жактагы бассейнде түшкөн сүрөтүмдү чыгарышыптыр. Ал негизи 2016 жылы Енисейде тартылган. Андан атайын монтаждап коюшкан. Башкачараак нерсени ойлоп тапканда акылдары жетпептир, деди Путин. Белгилеп кетсек, оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду президент Владимир Путинге таандык деген имараттар жөнүндө иликтөө жарыялаган. Анда Краснодар аймагындагы Геленджикке жакын жердеги Путинге таандык деген хан сарай тууралуу сөз болот. Бул фильмди бир апта аралыгында YouTube порталында 85 миллиондон ашык адам көрдү.
Пуэрто-Рикодо аялдардын өлүмү көбөйгөнүнө байланыштуу өзгөчө кырдаал киргизилди. Губернатор Педро Пьеррелизм аялдардын өлүмү көбөйгөнүнө байланыштуу Пуэрто-Рикодо өзгөчө кырдаал абалын киргизди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Гендердик зомбулукка Пуэрто-Рикодо жол жок. Көп жылдардан бери аялдар гендердик теңсиздиктен жабыр тартып келишет. Мындан кийин мындай нерселерге жол берилбейт. Биз аялдардын укугун коргоо үчүн атайын системдүү кадамдарга барабыз. Бул демилгени ишке ашыруу үчүн жазылган программа иштей баштады. Бириксек зомбулукту токтото алабыз деген Пьеррелизм. Аталган чечим Энджи Ноэми Гонсалес аттуу медайым өзүнүн күйөөсү тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин кабыл алынган. Өзгөчө кырдаал 2022 жылдын 30 июнуна чейин уланат. Анжелика бүтүндөй кыргыздын кызы, андыктан жаратканымдан ырайым тилеп дуа кылып коюңуздарды дагы өтүнөбүз, дейт ырчы Неля Нуркулова. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Урматтуу кыргыз элим, кырсык кашкабактын ортосунда ага эч ким кепилдик бере албайт. Өзүңүздөр билгендей кесиптешибиз Анжелика кырсыкка учурап калды. Бүгүн акыбалын сурап келдик, тилекке каршы абалы оор. Бул албетте сыноо, бирок ар бир сыноонун аркасында жакшылык бар. Дуа момундун куралы дейт. Ошондуктан жаамат менен салават баштадык. Бул салават 4444 жолу окула турган дуа. Андыктан ар бириңиздер чын жүрөгүңүздөр менен окусаңыздар, буйруса Алланын мээрими каалоосу менен Анжелика жана анын кыздарынын абалы жакшырат деген үмүттөбүз. Анжелика бүтүндөй кыргыздын кызы, андыктан жаратканымдан ырайым тилеп дуа кылып коюңуздарды дагы да өтүнөбүз. Жалпы элимдин жааматын дуасы кабыл болсун деп Nazar News чекит KG сайты жазып чыкты. 85 жаштагы апа Мустеев элди таң калтырды. Мындай жагымдуу көрүнүш көпчүлүктүн көңүлүн бурдурбай койгон жок. Канчадасыз апа? Канчадасыз? Шындашым айтайын. 85. 85. Ана 80-де өле коюп атпайбы. 85 жаштагы апа Мустаев кантат. Кандай экен апа? Иә. Кандай экен? Жакшы сонун. Жакшы экен? Ооба. Балдардын асыл бактырып балдар ушинтип мына. Дем алыш күндөрдө эс алып жакшылаган. Бүгүнкү күнгө алынган интернет жаңылыктар мына ушулар болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.